Достор салам. Бул жерде биз биринчи сабакты улантабыз. Биринчи сабакта биринчи EPS китепке киришүү жасаганмын. Азыр болсо бул жерден сабактарды өтүп баштайбыз. Китебиңиздин 3-чү сабагын ачыңыз. Эскертип коеюн, EPS китебинин биринчи китеби 3-чү сабак. Кёшел Хангук О. Класстын ичиндеги болгон предметтерди үйрөнөбүз. Азыр мен сөздөрдү жанынан бир сырадан окуймун. Сиздер болсо кайталайсыздар өзүңүздөрчө же кыргызча окулушун жана которулушун китебиңизге жанына жазып алыңыз. Анда эмесе кеттик. 선생님, 선생님, агай же эжей, 학생, 학생, окуучу, 반 친구, классташ, 칠판, доска, 책상, парта, 의자, отургуч, 책, китеп, 공책, дептер, 연필, карандаш, 볼펜, ручка, 지우개, өчүргүч, 필통, карандаш, ручкаларды салып коюучу кутуча, 시계, саат, 달력, календар, 창문, терезе, 문, эшик. Кийинки бетке өтөбүз. Бул жерде этиштер жазылган. Класстагы кыймыл аракеттерди жазабыз. Азыр жогорудагыдай эле кыргызча котормосун жанына жазасыздар. Анан кааласаңыздар окулушун дагы жазып алыңыздар. Бирок мен окулушун жазбоону сунуштайт элем. Анткени корей тамгаларга көзүңүздөр көнүп, шаар окуганга уже келип калдыңыздар. Ошондуктан окулушун жазбай эле койгонуңуздар жакшы. Кеттик, биринчи. 책을 펴세요. китепти ачыңыз. 책을 덮으세요. китепти жабыңыз. 보세요. караңыз. 들으세요. угуңуз же уккула. Көпчүлүккө деле кете берет бул мүчө, сеё мүчөсү жана сыз деп сылык түргө деле кете берет. 따라하세요. кайталаңыз же кайталагыла. 읽으세요. окуңуз, окугула. 쓰세요. жазыңыз, жазгыла. 이야기하세요. сүйлөшкүлө. 대답하세요. жооп бергиле. 알겠어요? түшүндүңөрбү? 네, 알겠습니다. макул, түшүндүм. 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. жок, түшүнгөн жокмун. 모르겠습니다 деген негизи түзмө-түз которгондо билбейм деп которулат. Бирок бул жерде, бул контекстте түшүнбөдүм дегенди билдирет. 질문이 있어요? 네, 질문 있습니다. сурооңор барбы? ооба, суроо бар. 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. жок, суроо жок. 아니요, 질문 없습니다. 4-чү сабакка келдик. 4-чү сабакта учурашканды, коштошконду, ал жай сурашканды үйрөнөбүз. 안녕하세요. саламатсызбы? жооп бергенде кайра эле ошол сөз. 안녕하세요. жолукканыма канычтамын. 만나서 반갑습니다. жооп бергенде деле ошол сөздү кайталайбыз. 네, 만나서 반갑습니다. мен да жолукканыма кубанычтамын. 네, 만나서 반갑습니다.
кетип аткан киши 안녕히 계세요. Жакшы калыңыз. 안녕히 계세요. Жакшы калыңыз. То есть өзү чыгып кетип атат. Калып аткан кишиге карап сүйлөп атат. Кетип аткан киши keseyo'ну айтат. Муну неге айтып атам? Анткени окуучуларым көбүнчө ушул эки сөздү адашат да. 안녕히 가세요 калып аткан адам айтат. Када баруу эмеспи? Кыргызчада барыңыз деп коштошобузбу? Жакшы барыңыз. 안녕히 가세요. Жакшы барыңыз. 감사합니다. 감사합니다. Байкасаңыздар хны басым жасап окуйбайсыз. 감사합니다 эмес. 감사합니다. Рахмат. 아니에요. 아니에요. Эчтеке эмес. Ушул жерде эскертип коеюн. Көп корейче башында окуп атканда адашат. 괜찮아요 деп жооп беришет да. 괜찮아요 деп. 괜찮아요 дагы эчтеке эмес болуп которулат, бирок бирөө сизге өз ыраазычылыгын билдирсе, рахмат деп ыраазычылыгын билдирсе, 괜찮아요ну колдонбойбуз. Ушул жерде чоң ката кетет. Жөн эле 아니에요 деп коюш керек. 괜찮아요 деген точно эле эчтеке эмес. Мисалы үчүн бул сүрөттө бутуна кирпич түшүп кетти да. Кечирип коюңуз деп кечирим сураса, эчтеке эмес деп атат да, физически эчтеке эмес. Орусча все в порядке деп коет го. Ошол мезгилде колдонулат. 괜찮아요 сөзүн көп учурларда колдонулат, бирок рахмат дегенде жооп катары колдонбойбуз. Андан башка учурларды сизге сабактан үйрөтөм. Азыр ушул жерде ушул учурду гана эстеп калыңыз. 죄송합니다. кечирип коюңуз. 죄송합니다. Анан 괜찮아요 деп жооп берет. 5-чи сабакка өтөбүз. 5-чи сабакта жакшы жатыңыз, эртең менен жолуккандагы учурашууну үйрөнөбүз. Тема 주말 잘 보내세요. 주말 잘 보내세요. 주말 выходной. Эсалуу күндөр суббота, воскресенье күндү 주말 дейт. Жуманын аягы деп которулат. Жакшы өткөрүңүз. Эсалуу күндөрүн жакшы өткөрүңүз. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Жакшы уктаңыз. Бейпил түн же болбосо эстеп калыңыз. Чумусеёну өзүбүздөн улуу кишилерге гана колдонобуз. Кичинекейлерге эмес. Улуу кишиге 안녕히 주무세요 деп коебуз. Ал улуу киши өзүнүн кичинекейге 잘 자요, жакшы жат, 잘 자요 деп коет. Эртең менен учурашканда 안녕히 주무셨어요? Котман таң деп эле которулат. Бирок түзмө-түз которсок, жакшы уктап турдуңузбу деп которсо деле болот. 안녕히 주무셨어요? Бул сылык түрү дедим. Эми сылык эмес түрү болсо, не 잘 잤어요? 잘 잤어요? Өзүң кандай уктап турдуң? Не 잘 잤어요? Анан тамак жегенде 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Сизге бирөө тамак алып келип берсе, сизди бирөө тамак менен сыйлап атса, ошондо 잘 먹겠습니다 деп айтылат. Тамак үчүн рахмат деп эле которулат. Бирок сөзмө-сөз которсок, жакшы жеймин деп которулат да. Кыргызча биз жакшы жеймин десек кызыктуу болуп калат. Ошондуктан 잘 먹겠습니다 деп айтса, тамак жей электе айтылган ыраазычылык, жей электе. Ал эми алып келген киши болсо, тамакты жеңиз, алыңыз деп биз кыргызча сүйлөйбүз го. Тамакка караңыз дегенде 많이 드세요. 많이 드세요. Бирок ар бир сөзүн которсок, көп жеңиз деп которуп калат. Көп жеңиз. Андан кийин тамакты жеп бүткөндөн кийин ыраазычылыкты билдиргенде 잘 먹었습니다. Мен жакшы жедим. Айырмасы чактарга карап эле биле аласыз. Мына жерде уже жеп бүткөн маанини берет. Өткөн чак колдонулуп атат. 잘 먹었습니다 дейт. Жедим, жакшы жедим. Же болбосо тамакты жакшы жедим, рахмат. Тамак үчүн рахмат деп түшүнсөк болот. Жоопко байкадыңыздарбы? Жөн эле не деп коет. Ыраазычылыгын билдирип атканда 괜찮아요 деген сөзү колдонулбайт. Жөн эле не деп коет. 주말 잘 보내세요. Эсалуу күнүн жакшы өткөрүңүз. Сылык түрдө сүйлөп атат.
Анан жооп бергенде "Ne 주말 잘 보내세요?" "Ne 주말 잘 보내세요?" жооп бергенде деле ушул сөз менен эле кайталап жооп берип атат. Кийинки 축하합니다. 축하합니다. Куттуктайм. 감사합니다. Рахмат. 감사합니다. Рахмат. 6-чы сабакты биз кийинки сабакка өткөндө улантабыз. Азыр болсо азыркы жогоруда өткөн сөздөрдүн баардыгын жазып алып, чекеден жаттай бериңиз. Кийинки сабакта жолукканга чейин.